На ковре Б. Победу по баллам одержал Шаршенбеков Жаламан, Республика Кыргызстан, мастер спорта международного класса. И занял первое место в весовой категории 55 килограммов. Жогоруда өзүңүздөр көрүп болгондой, Кыргыздын желеген желбиреткен мыкты жигитибиз Жоламан Шаршенбековдун дал азыр машыгуу залынын алдында турабыз. Анда сиздер менен биргеликте кирип, Жоламан менен маек куруп, жеңиш кандай болгондугун, кандай кыйынчылыктар болгондугун сиздер менен биргеликте билмекчибиз. Бул чемпионатка мен күрөшкө жаңы келгенден баштап эле дайындандым десем жаңылбайм. Бул көптөн бери бул чемпионатка ар бир эле жаңы күрөшкө катышып аткан бала бул олимпийский чемпион болом, чемпион мира болом деп келсе керек. Мен деле жаңы келе атканда ушу чемпион мира болом, олимпийский чемпион болом деп келгем. Буга биз көп дайындандык, барып албетте оңой эмес. Кыйынчылыктар болуп атты. Биз вес куудук, мен 8 килограммдай куудум. 8 килограмм кууп оңой болгон жок, кыйын болду. Дос балдарым ар дайым жанымда жүрүп, мен вес кууп атканда сумкаларымды көтөрүшүп, бирөө болсо машина менен ар кайсы жака жеткизип, бирөө болсо чай куя калат. Мен менен чогуу вес кууп жүрдү, балдарым деле. Барып күрөштүк, бардыгы жакшы болду. Ар бир эле атаандаш оор болду, бирок эң оорлору түрк болду десем болот. Үстүнө майсикон алыптыр. Анан ал менен күрөшүш, жана прием жасаш кыйын болду мен үчүн. Мен ойлогом, бул мени мынчалык деңгээлде таза алышпайт депчи. Мен келгенде аябай кыргыз элинин баарды чогулуп, канча деген машиналар чогулуп, мени колдоп жоламан деп бакырганда аябай сүйүндүм. Өзүм кичинекей эле ала алсам. Өзүм кичинекей эле ала алсам. Мени кыргыз эли колдоп, ушинтип тосуп алган абдан сүйүндүм. Ата-энем аябай бактылуу, сүйүнүп, ата-энем эң башкысы, ата-энем сүйүнгөнүнө мен абдан сүйүндүм. Ата-энем сүйүнсө, мен бактылуумун деп эсептейм. Мен күрөштө эч кимди күмүр тутпайм. Жакшы көргөн, жакшы көрсөм керек, бирок күмүр тутпайм. Мен күмүрүм бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эгер жакшы көргөн адам күрөшкөн балбанды сурап атсаңыздар, мен кичинекей кезимде Хамид Сайран деген 6 жолку чемпион мира Иран балбаны, ошону жакшы күрөшүн жакшы көрчүмүн, күрөшү жакшы. Ошону абдан жакшы көрүп карап жүрчүмүн. Ошонун күрөштөрүн үйрөнүп, приемдорун үйрөнүп, Хамид Сайран деген. Мен өзүм 2 болгондо ойлогом, мени кыргыз элинин аябай капа болуп, мени жамандап аткабы деп ойлогом. Жок, андай эмес экен. Келсем, бул жака келгенден кийин билдим мени кыргыз элинин колдоп атканын. Мен тиякта өзүм 2 болгондон кийин аябай өзүмө жиним келип, өзүмдү жаман көрүп, мен ушундай кыргыз элинин үмүтүн актай албай калдым деген ойлор болгон. Азыркы мен негизи 1-класста Таласта окугам, Бала Саруу айылында. Анан 2-класста шаарга келип, Ак Босогодо 2-класстан 5-класска чейин окудум, 81 орто мектебинде. Анан 6-класстан 11-класска чейин улуттук компьютердик 5-гимназияда окудум. Ал жакта бүтүрүп, мен физкультурага тапшырдым. Азыркы учурда физкультурага 2-курсумда. Келечекте дагы эмгектенип, дагы үстүнөн өзүнүн каталарым үстүнөн иштеп, дагы көптөгөн кыйынчылыктардан өтүп, мен олимпийский чемпион болгум келет. Жана кайтадан барып алтын медальды алып, поездду алып келгим келет. Келечекте дагы ийгиликтер көп багынткым келет.
boys.